Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз информатика сабагынан абдан кызыктуу тема менен таанышабыз. Жаңы теманы баштаардан мурда өтүлгөн темабызды кайталап алалы. Өткөн сабакта биз тексттик информацияларды иштеп чыгуу боюнча тема өткөнбүз. Төмөндөгү суроолорго жооп берели. Тексттик документ деген эмне? Текстти форматтоо деп эмнени айтабыз? Тексттик информацияны визуалдаштыруу деп эмнени түшүндүңөр? Келгиле анда эсибизге салсак. Тексттик документ бул кагаз бетине электрондук жана башка материалдык алып жүрүүчүдө тексттик формадагы информация. Текстти форматтоо бул бетти, абзацты, тексттин символдук элементтерин жасалгалоочу процесс. Ал эми тексттик информацияны визуалдаштыруу бул текст түрүндө берилген информацияны адамга жакшы кабыл алуусу үчүн таблица, диаграмма же иллюстрация түрүндө көрсөтүү болуп эсептелет. Келгиле анда жаңы темага көңүл буралы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мультимедиа технологиясы. Бул тема силердин окуу китебиңердин 112 бетинде жайгашкан. Сабактын максаты. Бүгүн биз мультимедиа жана мультимедиалык продуктулар жөнүндө түшүнүк алып, аны аныктай билүүгө үйрөнөбүз. Кичинекей балдар, жада калса чоңдор да мультфильм көргөндө абдан жакшы көрүшөт. Бирок мультфильмдин кандайча жараларын көбүнчөсү билбейт. Бүгүн биз мультимедиалык технологиялардын жардамы менен кыймылдын жаралышын, үндүн өзгөрүшүн жана кандай мультимедиалык продуктулар жаралары тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Мультимедиа технологиясы бул интерактивдик режимде үндүк, видео, анимация жана тексттик информация менен бир эле убакытта иштөөнү камсыз кылуучу технология болуп эсептелет. Колдонуу чөйрөлөрү. Мультимедиа технологиясы ар түрдүү мультимедиалык продуктуларды түзүүгө негизделген. Тексттик, графикалык, аудио, видео информациянын, анимациялардын бир продуктта биригиши. Интерактивдик иштөө режиминин болушу. Информацияны тез издөө мүмкүнчүлүгү. Навигациянын кеңири мүмкүнчүлүктөрүнүн болушу. Жайлатылган же тездетилген темптеги реалдуу убакытта иштөө мүмкүнчүлүгү. Колдонуучунун жагымдуу интерфейси. Мультимедиа продуктулары көбүнчө компьютердик оюндарда пайдаланылган. Мисалы, компьютердик оюнда бир эле убакытта графика, аудио информация жана анимация бириктирилип жасалган. Мындан сырткары мультимедиа технологиясы билим берүүдө электрондук окулуктар, мультимедиалык энциклопедиялар, виртуалдык лабораториялар жана башкаларда. Маданият менен искусствода, компьютердик гидтер, дүйнө жүзүндөгү музейлер жана тарыхый жайлар боюнча виртуалдык экскурсиялар жана башкаларда. Илимде компьютердик модельдөө системалары жана бизнесте реклама, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатууда жана адам ишмердүүлүгүнүн башка чөйрөлөрүндө кеңири колдонулат. Графика, үн, видео жана текст мультимедиалык продуктуга бириктирилгенде чоң көлөмдөгү эс талап кылынат. Ошондуктан мультимедиалык продуктуларды сактоо жана таратуу үчүн оптикалык дисктер колдонулат.
эгерде жогорку ылдамдыктагы интернет тармагына кошулууга мүмкүндүк болсо, бүткүл дүйнөлүк желиде жайгаштырылган мультимедиалык продуктулар менен иштесе болот. Мультимедиалык продуктулар менен иштөө үчүн атайын компьютер, микрофон, аудиоколонка же наушник, үндүк карта, оптикалык дисктерди окуучу түзүлүш ушулар менен камсыз болушу керек экен. Демек, биз көргөн мультфильмдер, силер жакшы көргөн видео оюндар, ушулардын бардыгы мультимедиалык технологиялардын жардамы менен жасалат экен. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта биз мультимедиа технологияларын улантабыз. Тапшырма. Төмөндөгү суроолорго жооп берип, жоопторуңарды жибергенди унутпагыла.